Президент Садыр Жапаров бүгін 10 ноябрда Түрк мамлекеттерінің ұйымының саммитінің 9-чы жиынына қатысу үшін Өзбекстандың Самарқанд шаарына иш сапарымен ұшып кетті. Бұл туралы президенттің баспасөз қызматы білдірді. Өлкөлөрдүн лидерлери уюмдун алкагындагы көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашып, уюмдун декларациясын жана 2022-26 жылдарга стратегиясын кабыл алышат. Комтор Gold Company жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк 10 январга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Маалым болгондой, Теңиз Бөлтүрүктүн баш коргоо чарасы 4 ноябрда Октябрь райондук сотунда каралып, сот аны 10 январга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Буга чейин 3 октябрда Бишкек шаардык соту райондук соттун Теңиз Бөлтүрүктү 10 ноябрга чейин камакка алуу чечимин күчүндө калтырган. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Теңиз Бөлтүрүк менен бирге 2 кишини Комтор Gold Company'деги коррупциялык ишке шектеп кармаган. Мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени айтылган. Ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Алдын ала маалыматтар боюнча 2022 жылдын күзгү чакырылышынын аскер кызматкери саат 5:45-те дене табы көтөрүлүп, тамак оорусуна арызданып аскер бөлүктүн медициналык пунктуна кайрылган. Аскердик бөлүктүн медициналык госпиталына жаткырылган. Саат 15:00 чамасында жоокердин ден соолугу кескин начарлап, анын алдында ооз көңдөйүнөн бир жолу ашказанынан кан кеткен. Ага дароо тез жардам кызматы чакырылып, алар келген маалда аскердин каза болгонун аныкташкан. Окуянын себептерин жана жагдайларын аныктоо үчүн тиешелүү органдарга маалымат берилип, иликтөө иштери башталды. Аскер кызматкеринин өлүмү боюнча объективдүү иликтөө жүргүзүү максатында экспертиза жүргүзүлүп, ага аскердик прокуратуранын жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышты. Экспертиза жыйынтыгын алуу үчүн Бишкекке жөнөтүлдү. Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы кечинде жана бүгүн эртең менен да өчүрүлгөнү кабарланды. Соц тармак колдонуучулары үйлөрүндө электр жарыгы эч кандай алдын ала кабар берүүсүз өчүрүлгөнүн айтышып, кышка карата чектөөлөр кирүүдөбү же электр зымдары кубаттуулукту көтөрө албай жатабы деген суроо салышууда. Улуттук энерго холдингдин басмасөз кызматы бул боюнча маалымат таратып, электр жарыгы авариялык абалды алдын алуу максатында өчүрүлгөнүн билдирди. Абанын температурасынын кескин төмөндөшүнө байланыштуу электр энергиясынын керектөөнүн олуттуу өсүшү байкалды. Электр жабдууларына жүктөлгөн жүктүн жогорулашына байланыштуу жабдууларды мүмкүн болгон авариядан сактап калуу үчүн автоматтык түрдө өчүрүүлөр болду деп айтылат маалыматта. Энерго холдинг ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана ошол эле учурда калкты көп учурда энергияны көп талап кылган электр шаймандарын күйгүзбөөгө жана жылытуунун альтернативдүү түрлөрүнө өтүүгө чакырат. Жалал Абад шаарында милиция августтан бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүмдү таап, ата-энесине өткөрүп берди. Бул туурасында облустук милициянын басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, шаардык ички иштер бөлүмүнө 1979 жылы туулган жаран кайрылып, август айынын ортосунда 2008 жылы туулган уулу белгисиз тарапка качып кеткен бойдон дайынсыз экендигин билдирген. Бул маалымат Жалал Абад милициясы тарабынан каттоого алынып, дайынсыз болуп жаткан өспүрүмдү издөө иштери башталган. Балдар иштери боюнча инспекция тарабынан жүргүзүлгөн издөө иштеринин натыйжасында 14 жаштагы бала Ош шаарында жүргөндүгү аныкталган. Ал Жалал Абадка алып келинип, ата-энесине өткөрүлүп берилди.